Электин айынан жаркын жашоосунан айрылган мына ул жарандар ооруканада дарыланып жатышат. Көбү спирт ичимдиги жок жашай албагандар. Азыр аракка берилген адамдардын саны көп болгондуктан бейтапканада орун жок. Эми арак ичкен кишилердин саны боюнча абдан көп. Биздин Ысык-Көл область боюнча эми айтып кетсек, биздин отделенияга абдан көп больной түшөт. Күнүнө минимум 7-8 больной дежурный отделение, приемный отделение жактан түшөт да. Өзүбүздүн отделение түз саат 8-ден 5-ке чейин тоже он чакты больнойлор түшөт да. Аларга деген отказ берген болбойт. Анткени деген арак ичкен адамдардын андан тышкаркы оорулары көп болот. Арак менен алар они ухудшают свое самочувствие, да, и за счет этого мы не можем их отпустить домой, либо отказать им в стационарной помощи, поэтому мы их кладем сюда. Бирок зыяндуу заттар дарыгерлердин айтуусу боюнча эң биринчи ден соолукту талкалап, ички органдардагы оорулардын жарылуусуна нервдин шал, боор эзилип, ашказан жарасы, панкреатит келип чыгат. Употребление алкоголя поражается. Аракты ичүүдө боор, бөйрөк, ашказан, жүрөк, кан тамырлары оорулары көбүрөөк жабыркайт. Эгерде кан басымы жогору болсо, жүрөктүн инсульт жана инфаркт ооруларына кайра-кайра алып келет. За счет этого, то есть у него может развиться обратный инфаркт. Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министри Эркин Чечейбаев дагы спирт ичимдигин 22:00дон таңкы 10:00го чейин сатууга тыюу салуу жана спирт менен тамекиге байланышкан эрежелерди күчөтүүнү сунуштады. Анын айтымында мас абалындагы кылмыштардын жана окуялардын көпчүлүгү түндө катталат. Жеткиликтүүлүктү азайтышыбыз керек да. Атайын жерлерде гана сатуу, кымбат сатуу, анан түнчүндө сатпоо. Ана ошондой ограниченияларды кылсак, эл өзү акырындап азыраак туура иштерди кылат да. Жаштар арасында да ичкилик көбөйүп кетти. Ошо негизи эле ичкиликти жоюп салса деле жакшы болмок. Такыр деле өзү мусулман өлкөсү болгондон кийин бизге деле ушу ичкиликтин кереги деле жок болуш керек деп ойлойм. Түнкүсүн эмес вообще эле токтотуп салса абдан жакшы болмок да. Арак ичкен жакшы эмес да, жаштар бузулат, коом бузулат. Жакшылыкка апарбайт да акыры. Жана магазинде саткандар эми аракты сатпай деле башка нерселерди сатып деле соода кылса болот. Азыр Ысык-Көл бириккен ооруканасынын наркология бөлүмүндө 60 жаран жатып дарыланууда. Алардын жаш курактары көбүн эсе 30-дан 50-ге чейин, 20% аял кишилер түзөт. Жазгүл Сатаева, Данияр Акунов, Ысык-Көл маалымат кызматы үчүн Каракол шаарынан.